Биздин шариятыбызда al-fasad анан butlan деген эки маселе бар. Бир соода фасид болот же батыл болот. Фасид деген нерсе машруун би аслихи гайру машруун фи васфихи дейт. Шариатта биризге уруксат берүүсүндө негизинде шариатка ылайык, бирок сыпатында шариатка ылайык келбегендиги үчүн ал фасид болот. Аны ошо шариатка ылайык келбеген нерсени оңдоп ийсек, соода эмне болуп кетет? Дурус болуп кетет. Ал эми байун батыл соода деген нерсе гайру машруун фи аслихи ва гайру машруун фи васфихи. Түп тамыры менен асылында дагы, васфында дагы, анын негизинде дагы, анын сыпатында дагы шариатка ылайык келбеген соода бул жокко чыгат. Ал соода эмес. Мисалы, бир мусулман башка бир мусулманга чочко сатты. Бул сооданы батыл соода дейбиз. Соода бошо жүргөн жок. Неге? Себеби мусулмандарда чочко мал деп эсептелинбейт. Демек, шариат уруксат бербегенден бул соода түгүнөн эле дурус эмес. Буну оңдогонго мүмкүн эмес. Мисалы үчүн, мусулман менен мусулман бири-бирине арак сатты. Соода жүрбөйт. Сен акчасын бердиң, аракты алып кетсең, аракты барып төгүп салды, казыга барып арыздансаң, акчасын берет сага. Ал арагың кереги жок. Ортодо соода болгон жок, бунун акчасын эмне алып алдың дейт.